улуу тоо, карааны калдайган бийик тоо. Мен турмушта дал өзүңдөй бийиктикти, токтоолукту эңсеп келем. Канча жолу кармаштарда кансырасам да, улам каржалып, жыгылсам туруп, мага зор кайрат күч бере көр деп тилейм. Бөксөрдүм, кемидим, кейидим, көздөн жашым төгүлдү. Жашоодо эчен жолу сокку жедим. Мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпаңдар. Мени ушул жарык дүйнөгө алып келген атам менен энемдин өлүмү бир тең да кан жанымдан жаралган уулумдун өлүмү бир тең болду. Кечир мени ата. Өзүңө бир ууч топурак сала албай, абакта азап жеп, айлам куруду. Ошондо асманым кулап, аскар тоом урады. Күчүмдү көз жаштан чыгардым. Чыдадым. Ал жакта чыдабаска арга жок. Күчтүүлөр гана жеңишке жетип, азаттыкка акыры акыйкат орносо гана чыгаарын дилимде түшүнчүмүн. Билесиңби ата, өмүрдө баарынан өйдө турган нерсе ал акыйкат. Кумтөрдүн алтын запасы 208 тонна өлчөмүндө кабыл алынган. То есть 953 тонна эмес, 208 эле тонна бар деп көрсөтүлгөн документтерде. Чынында анын запасы 953 тоннаны түзгөн. Канаданын ишкерлери Монголиядагы Боро, Гатсурт жана Невададагы Рен активтерин кошкон. Бул активтер болор болбос жана реалдуу баалуулукка жетпегендиги эске алынган эмес. Абакта олтурганда да көкүрөгүмдө кайнаган ойлор мени чыңады, курчутту. Бул жашоодо адам баласы жөн эле тамак жеш үчүн жаралбаганын, ириде калыстыктан тайбай таймашка түшүп алыска чуркоо керек экенин, ал үчүн баскан кадамдарыбыздын ар бири элге арналган ак эмгек болушу кажет экенин өзүңдүн баскан жолуңдан улам баамдагам. Ата тегимдин арбагына таяндым. Эл башына кыйын кезең келгенде арып ачып, бул жакта сан жылкысын калтырып туруп, Тайга оогон чоң аталарымдын армандуу турмушун, анан ал жакта текесте өзүң жарыкка келип, жашың 33кө оогондо кайра мекенге кайтканыңды далай жолу бизге жоорап айтып берчүсүң. Эмгек гана адамды алдыга сүрөйт. Эмгектен киле деп айтчусуң. Айланадагыларыңа өмүр бою ак жашагыла деп үндөчүсүң. Жашоомдо илим билимге үндөгөн, кесипкөйлүккө үндөгөн бир катар устаттарым болду. Бирок ак караны айырмалап, ар качан эмгекке шыктандырган туңгуч устатым өзүңсүң ата. Кечир мени ата. Кечиргин мендей уулумду. Мен деле бир катар саясатчылар сыңары оозумду жаап, жанымдын тынчтыгын ойлоп жан баксам деле жарашмак. Бирок антпедим. Кокусунан техногендик кырсык болуп калса, келтирилүүчү экономикалык зыяндын өлчөмүн биз комиссия айта албайбыз. Аны эксперттер иштеп чыгыш керек. Бул ондогон, 20лаган миллиарддаган долларларды түзүшү мүмкүн. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдардын, ошондой эле Кумтөр руднигинин негизги өндүрүштүк объекттердин кабыл алуу актыларына өз убагында кол койгон жогорку даражалуу чиновниктердин Кумтөр Operating Company жабык акционердик коомунун кызыкчылыгын көздөп, кортунду берген окумуштуулардын жана адистешкен мекемелердин компетентсиздигинен, коррупциялашкандыгынан же кайдыгерлигинен Кумтөр руднигиндеги өндүрүштүк иш бүгүнкү күндө олуттуу коркунучка жана олуттуу экологиялык катастрофага учурап отурат. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну. Эл ырыскысы элге дедим. Бул үчүн жазыксыз жерден жалаага калып, абакка айдалдым.
Түрмөнүн темир торлору адамдарга эркиндиктин баасы теңдешсиз экенин мага айкын көрсөттү. Көрсө, биз адамдар өмүрдүн баркын терең түшүнө бербейт окшобойбузбу? Ал жакта да биздин ушул чириген системанын айынан кудум мен сыяктуу ак жерден айыпка жыгылгандар абдан көп. Кээде калыстыгы жок жашоодон түңүлгөн учурлар болду. Ошондо да ичимдеги кандайдыр бир белгисиз күч мени чыйралтты. Бардыгынан кызыгы, келечек муундун ырыскысын ашагандар көчөдө ээн эркин сайран куруп, куураган турмуштун айынан тоогурдап тутулгандар азаттык деп арманга батканы болду. Бардыгы көз алдымда. Кытайдан алган эсепчилик кесип, бул жакта жарабай, совхоз эмне ишке салса ошону аткардың. Жайкы саратанга, кыштын кыраан чилдесине карабай бир топ жыл мал багып, андан соң карагайчылык кесип менен алектенип бизди чоңойтуп, турмуштун улуу күрөшүнө даярдадың. Баскан жолуңа баам салып алып, менин атам дал ушундай эмгекчил эле деп элесиңе ар качан жалбарам да ичимден зор сыймык артам. Жазмыш бизге ушуну жазса кантели ата. Өзүңө бир ууч топурак буйрбаган уулуңду кечир ата. О арбаңан айланайын эне, ар качан карааныман кагылып, зарыга күткөн өзүңдөй ким бар экен, эне? Менин эркиндикке чыгаарымды олтурсаң тилеп, уйкусуз канча таңды атырдың экен, көз жашыңды канча көлдөттүң эне. Кара чачың куудай агарганына себепкер жан өзүм болдум. Кечир эне. Үйдөгү кут береке өзүңдө эле. Үйдөгү жылуулукту өзүңдөн алдык. Бирок жылуулукту сага бергендин ордуна азапка салып, абакта олтурган ар бир күнүм үчүн санаага баттың. Мына азыр тоо боорунда туруп түркүн ойго батам. Ушул күндү көрүп, анан үзүлсөң не болот эле деп ичим сыздайт эне. Билесиң бени, түрмөнүн сыз, нымжыттанган күңүрт дубалдарын тиктеп алып, сенин өлүмүңдү мен тездетип алдымбы деп канча жолу жаагылдый салаалап жашым акты. Өзүмдү күнөөкөр сезген сааттар болду. Элимден айлансам болот. Карантүн башка түшкөн учурда мага дем берип, кайрат айткан ар бир жаранга ичим жылып, Кудайдан эрк тиледим өзүмө. Сыздасам да сынбадым. Атама менден топурак буйрбаса да, энеме топурак буйруду. Ошого каниеттедим. Калың эл менен бирге бейит башында туруп, мени жарык дүйнөгө алып келген энеме топурак салып, ичимден жалбарып кечирим сурадым. Эгер аркы дүйнө, арбак деген бар болсо, жалбарып өзүңө иштен суранган кечиримимди уккан чыгаарсың, эне. Өзүң деп сыздап, элесиңе жалбарган уулуң эзели сени унутпас. О Кудай дедим, түрмөнүн күңүрт, нымжыттанган тар бөлмөсүндө олтуруп, жаактан ылдый аккан жашымды тыя албай, манжаларым менен чачымды мыжып. Кантип эле дедим, карааныңан кагылайын кулунум. Мен сени намыскөй бол, абийирдүү бол, адилеттүү бол, келечегиң кең болсун деп тарбиялабадым беле. Жок дегенде, сени үйлөнтүп жайлантып, турмушка чоң даярдык менен келсе деп тиледим эле го. Сенин үйлөнүп жайланганыңды көрүп, небере жытын жыттап, анан өлсөм, арманым жок болот эле. Аттиң. Үйлөнүп албай калдырып.
жаштайга О Кудай, айланайын, неге мынча мени жазалайсың, дедим эрдимди кырчатыштей. Ачыгын айтыш керек, мынчалык мөгдөп ыйлаган эмесмин. Мындай кордукту, мындай азапты душманыма да эзелик каалабас элем. Уулум кырсыкка учураган күндөн тартып түн уйкуман ажырап, Кудай жардамчы болуп аман сакта деген тилегимди ташкаап аттың. Кулунуман ажырап куурадым. Мен үчүн 2019-жыл өтө оор жыл болду. Мээрими күнгө теңдеш энемден ажырап дүйнөм тарыса, эми минтип ботомду жоготтум. Келечек болочок дедим. Ичимден ак үйдүн алдында топтолгон калың элдин садыр, садыр, садыр деген үндөрүн угуп, октябрдын 6-сына оогон түнү келечек деп, болочок деп жанын аябай мерт кеткен Үмүтбектин үмүтүн, анын айланасындагы жалаң жаштардан куралган биздин жаркындай жаштардын аруу таза тилегин эстеп, өрт өчүргүч унаанын үстүндө туруп, көз жашымды тыя албай, өзүмдү араң кармандым. Кагылайын жаштар, аруу тилек, таза максат, ата журт деп жүрөгү соккон жаштар. Менин да тилегим, менин да максатым силер менен. Келечекке мен силер менен бирдикте кадам таштайм. Силердин үмүтүңөрдү өчүрбөй, алакандай элимди аман сактаганга кам көрөм. Кылым кезген кыргыз журтун кийинки урпактарга эсен соо жеткирүү эртели кеч олтурсам турсам оюмда. О жараткан, эми мени иштейин десем, иштегенге мүмкүнчүлүк бербей жалган жалаа, ушак айың менен уулаган ичи тар, көрө албастык деген илдеттен арыла албаган кара санатайларга жем кылбай эрк бер. Адамда эрк болбосо, дем болбосо, калганы арзыбаган кеп да. Адам баласындагы эң аруу тилек бул ишеним. Кандай болгон күндө да ишеничти актоо, ишеничти сактоо ыйык парыз. Биз ишеништен уланабыз, ишеништен куралабыз. Демек, ата журт алдындагы мойнубузга артылган оор жүк мекенди көз карагындей сактап, болочок муунга жүзүбүз жарык, пейлибиз ак бойдон баруу улуу милдет. Ата журтум, сан миң жылды карыткан улуу Кыргызстаным, кандай болгон күндө да сенин ишеничиң мен үчүн өмүрдөн да кымбат турарын дагы бир ирет баса белгилеп айткым келет.